Ал жакта жыгаш мындай Чүй облусунда 100 жашка чыккан саналуу аксакалдардын бири Обос Молдокулов. Атаны жашынан дагы терең акылына суктанып, бүтүндөй өрөөнү урматташат. 100 жылдык мааракеге айыл эле эмес, алыстан атайын келип, куттуктап, бат алып кетүүгө ашыккандардын көптүгү да ушундан улам. 85-ке чейин кулакталып büyüdüm. Andan iyi oğul kulaktalmaya kaldım. Кылым жашаган карыя калыстыгы менен сары жөнчүүгө таанылган. Азыркыга чейин ат арытып, атайын кеңеш алууга келгендер бар дейт айыл эле. Айрымдары санжыра сураштырып, ата тегин такташ үчүн келет экен. Ушул чоңдор келип өзүнүн аталарын сурап кетет. Мен атам ким болгон, кандай киши болгон, атам ушулардын барма илгерки бу союз убагында болгон нерселердин баарын атам азыркыга чейин акыл эсинде баарын так билет. Kılımga yaşı jetti dep kımbattууларын barktaptır. Çüydün elin çoğuldup bugün barısına dаңктаптыр. Кыргыздын каада салт, үрп адат, жөрөлгөлөрүнө бөтөнчө асты дил мамилеси баарына маалым. Балдарында ушуга тарбиялап, укум тукумга жеткирүүнү тапшырып келет. Танын айтымында улуттун улуулугу дал ушул уңгулуу уюткуда. Ак ниет менен жасаган эмгеги мына чыгып атат. Мисалы алганда бул киши кайсы жерде иштебесин, кай жерде иштебесин, ошол жерде ак мамлекетин иштеген. Бул Советтер Союзунун иштеген аксакалда. Эми бул кишиден биз көп тартип алдык. Каада салтты, ат мингенди. Обос атаны алдына киши салбаган, мыкты көкперчи экени да эл ичинде аңызга айланган. Себеби 85 жашка чейин ат жалында ойноп, улак тартуу бул чанда көрүнүш. Күнү бүгүн эски эргүүсү келсе ат минип кумарын жасап алат дейт балдары. Бул кишинин айылда кадыры абдан чоң. Иш-чара бул ынтымактын белгиси да. Элге кеп эле улак же болсо эмес, биз сый көрсөтөлү деп бир ынтымакка элди чакырабыз да. Ошо алдыда келаткан карыялар күнүнө удаа болуп ушундай бир күнгө туш келип отурат. Биз да бүгүн ушул Обоз атабызды Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын атынан атайын куттуктап келдик. Өмүр бою мал багып, ак эмгек, адал иш кылган карыя учурда дөөлөттүк арлыктын доорун сүрүп жаткан кесе 9 бала, 27 небере, 28 чөбөрөнүн ардактуу чоң атасы. Токтурук болсун. Сталбек Абдыраев, Руслан Бароненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.